Темирлан Бекбутоев, Жаңы жүздөр коомдук бирикмесинин төрагасы. Коом жаңы жүздөргө муктаж. Саламатсызбы Темирлан мырза, алгач өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Биз бүгүн эле саясатка аралашып жаткан жокпуз. Алгачкы саясий кадамдарымдын бири 2005-жылы студент кезде башталган. Баарыбызга маалым болгондой, 2005-жылы Жогазын революциясынын активдүү катышуучуларынын бири болгом. Тилекке каршы элдин үмүтү акталган жок. Бакиев Акаевдин катасын жазбай кайталады. Жыйынтыгы кайра эле революция жолу менен бийлик алмашты. Окуу жайын аяктап, эмгек жолумду мамлекеттик геология агенттигинде инженер-адис болуп иштеп баштадым. Тилекке каршы мамлекеттик кызматтын маянасы аз болгондуктан элдин агымы менен кошо Москва шаарына барып иштеп калдым. Ал жерден кагылдым, согулдум, быштым. Бир гана кара курсакты тойгузуу эмес, элди багуу ар бир азаматтын милдети экенин толук түшүндүм. 2007-жылы Москва техникалык институтуна юридикалык багытта сырттан окууга тапшырдым. 2010-жылы окуумду аяктап, ал жактагы кыргыз диаспораларынын жетекчилери менен жолугуп, биз да өз ара мекенчил жаштарды топтоп мекенчил жаш уюмун түздүк. Менимче Москва шаарында кыргыз тилинде чыккан Мекенчил жаш гезитинин редактору болуп жүрдүңүз. Чет жерде гезит чыгаруу деле оор болсо керек. Кандай жумуш болбосун жаңыдан башталганда оңой боло бербейт. Алгач ишибизди уюмдун аты менен Мекенчил жаш гезит чыгаруудан баштап, кыргызча, орусча эки тилде 2010-жылдан 2012-жылдын жаз мезгилине чейин чыгарып турдук. Ал жерде бир эле гезит менен байланып калбай көптөгөн коомдук иш-чараларды өткөрдүк, кайрымдуулук иштерди жасадык. Андан сырткары Кыргызстандан келген мигранттарга өзүбүздүн тажрыйбабыздан бөлүшүп, юридикалык кеңештерибизди берип калдык. Орусиядан окуткан кыргыз студенттерибизди бириктирип, уюмга коштук. Жалпы кыргыздарга Кыргызстандан барган концерттерди уюштуруп, кыргыз кинолорун көрсөтүп, спорт мелдештерин өткөрүп жүрдүк. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун Москванын архивинде сакталып турган буюмдарын Бишкек үй музейине келишине салым коштуңуз эле. 2011-жылы мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун Москвадагы архивде сакталып келген сүрөттөрүн, күндөлүктөрүн, жазма кагаздарын Бишкектеги үй музейине алып келип өткөрдүк. Тарыхый баалуу ал кагаздарды өткөрүп берүү идеясын Разаковдун кызы Эльмира Исаховна өзү көтөрүп чыккан. Мага жүктөлгөн тарыхый чоң миссияны колумдан келишинче так аткарып, Бишкек үй музейине өткөрүп бердим. Бул жоопкерчиликтүү иштен кийин бизди бир эле Москвада кыргыздар гана эмес, Кыргызстандагы коомчулукта таанып баштады. Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз качан башталды? Билинбей бир топ убакыт өтүп кетиптир. Кыргызстанга келип Мекенчил жаш коомдук бирикмени 2012-жылы расмий түрдө каттадык. Ал эми гезиттин аталышын Мекен инфо деп атап, эки аудиторияга Кыргызстан аймактарына жана чет жердеги мекендештерге байма-бай чыгарып келдик. Бул коомдук бирикменин алкагында жаштарга туура багыт берип, аларды ар тараптан колдоп келдик. Коомдук саясий иштерге активдүү катышып, кандай кырдаал болбосун бир позициямда жатам. Жаңы жүздөр бирикмеси кандай максатта түзүлдү? Өлкөбүздүн тагдырына кайдыгер карабаган активдүү жаштардын башын бириктирген Жаңы жүздөр коомдук бирикмесин түздүк. Баарыбызга маалым болгондой эле 30 жылдык эгемен тарыхыбызда бир уч саясатчы сөрөйлөр бизди каалагандай калчап келишти. Өнүгүү өсүү болбой келет. Өлкөбүздө коррупция болуп көрбөгөндөй деңгээлде жетти. Экономикабыз күндөн күнгө төмөндөгөндөн төмөндөп жатат. Чек ара маселесин курчугандан курчуп турат. Бийлик ушуга окшогон көптөгөн маселелерди чечүүнү колго ала албай келет. Элге таанылып, эл тажап бүткөн эски саясатчылар эле бийликте же оппозицияда болуп, элдин келечекке болгон үмүтүн актабай жатышат. Идиштеги эски сууну төкпөй туруп, үстүнө куя берсең, ал жаңырбайт. Анысыңары эски саясатчылардын ордун жаңы саясатчылар басып, жаңыча көз караш менен аттанууга убакыт келди. Анда эмне парламенттик шайлоого аттанасыздарбы? Элдин келечеги үчүн шайлоодо ат салышууга даярбыз. Анткени азыркы күндө эски саясатчылардан эл тажап турат. Аларга ишеним жокко эсе. Азыр коомчулук жаңы жүздөрдү күтүүдө. Жаңы жүздөр коомдук бирикмеси өлкөбүздүн өнүгүү өсүүсүнө, эң негизгиси урпактарыбыздын ырыскылуу, талайлуу келечегине биргелешип салым кошуу болуп саналат. Олуттуу реформаларды жасай турган мезгил келип жетти. Парламенттик шайлоого жаш мекенчил азаматтар менен бирге аттанабыз.
Жаңы жүздөр коомдук бирикменин кандай сунуштары бар? Кыргыз элим деген жаштардын курамынан турган Жаңы жүздөр коомдук бирикмеси татаал маселелерди иликтеп, аларды чечүү жолдорун сунуштоого даярбыз. Ар тармакта өз ишин мыкты билген уул кыздарыбыз бар. Буйруса жакынкы күндөрү конкреттүү сунуштар менен чыгабыз. Ала кандай өлкөбүздү тез эле өнүктүрүп койсо болот. Биз ага көзүбүз жетип турат. Элибиздин, мекенибиздин бейкуттугу, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп, ата-бабадан калган ыйык мекенди сактоо баарыбыздын милдетибиз. Учурдан пайдаланып, өлкөбүздүн жарандарынын жаш курагына, аял эркегине, улутуна карабастан бизге пикирлеш болууга чакырабыз. Активдүү жарандарыбыз үчүн эшигибиз дайыма ачык. Бул акт факт KG.